Биздин оорукана Ош областар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургагычка каршы ооруканасы деп аталат. Түштүк аймакта бир жалгыз гана биздин оорукана. Биздин ооруканага ушул 3 областтан Жалал Абад, Баткен, Ош областынан бардык райондорунан балдар келип дарыланышат. Ушул 1 жаштан 18 жашка чейин балдар келип дарыланышат. Биздин оорукана 2017 жылга чейин 150 орунга ылайыкташтырылса, 2017 жылдан 110 орунга кыскартылды. 17 жылдан баштап 22 жылга чейин 100 орунду оорукана болуп эсептелип, 22 жылы дагы 40 койкага кыскартылып 70 койка болуп калдык. 70 койка менен иштеп атабыз азыр. Биздин эмелерди алып көрсөк, балдардын санын Жалал Абадты кошпогондо Баткен областын эле алып көрсөк, өспүрүмдөрдүн жана балдардын саны Баткен областы боюнча 247.206 бала. Баткен району боюнча балдар жана өспүрүмдөр 43.969. Баткен шаары 12.900 бала жана өспүрүмдөр бар. Ош областында Ош шаарынан дагы келет бизге. Ош шаарында эле 191.107 балдар бар. Ош областы боюнча 604.575 бала бар. Ошолордун бардыгы ушул кургагычтык менен ооругандар бизге келип дарыланып кетишет. Биздин ооруканада максаты болуп ушул кургагычтык менен ооруп келген балдардын дарттарын аныктоо. Ушул оору менен ооругандар азыр эми туруктуу формасы болуп экиге бөлүнөт. Дарыга туруктуу формасы, сезимтал формасы. Ошолордун аныктоо, дарылоо, андан кийин биздин ушул ооруканада эле мектебибиз бар. Ушул балдарды мектептен айырбай ушул дарылан менен бирге окуп дагы ушул жерден билим алышат. Өзүбүздүн мектебибиз бар, ушул жерде атайын мугалимдерибиз бар. Маеги эми главный врач менен министр ошолор менен эле макулдашып, депутат экөө келет. Ушул эки депутат келсе, алар дагы көрсүн, ушул жерге ипотекага медиктерге үй салып берсек болот деп сүйлөшүп өздөрүнчө эме кылышты. Главный бухгалтер экөөбүз ушул жерде эле өздөрүнчө сүйлөшүп, ар жерге барып, биз эми аларга барып эле кошулуп алган болбойт, министрдин жанына. Биз четте туруп эми ошолорду угуп аттык да, өздөрүнчө ошентип сүйлөшүп алышты. Негизги талабыбыз эми бизди дагы азыр 70 орунга ылайыкташтырылса, дагы кыскартылат да. Эгерде ошол чоңдордун ооруканасына кошсо, дагы кыскартат бизди. 70 орундан дагы кыскартып, анан эми кыскарткандан кийин өзүбүздүн иштеп аткан кызматкерлерден кыскартылат. Анан кийин бул жерде оорукана болуп турса, эки жагына үй салып атса, балдар бул жерде дарыланып атса, ооруп балдар жатса, ошого биз каршыбыз. Мурун деле ушул жерге кызыгып, мурунку тиректерибизде айтчу эле. Көбүнчө ушул жерге кызыккандар көп болуп атат. Бизди кыскартып, жерге кызыккандар көп болуп атат деп айтчу эле. Анан эми бул министр келип ушул жерде мындай пландаштырып атат дегенден эч бир кабарыбыз болгон жок биздин. Айтып атам го, эме күнү келди, дем алыш күнү келди. Бардыгы дем алып жүргөн, үйүндө болушкан. Бир гана дежуранттар болчубуз. Жолуккан жок коллектив менен. Өздөрү эле ошо министр главврачтар менен эки депутат өздөрү эле ошентип чечип кетишти. Эми качан эмне баштайт билбейбиз, бирок бизде личный министр өзү айтты, азыр оптимизация болуп атат. Силерди ушул жерде эле калтырабыз дагы эмеге чоңдордун ооруканасына кошуп коебуз силерди деди. Анан кече ошол чоңдордун кургагычка каршы ооруканасынын директору мага звонить этип айтты, түштөн кийин саат 4:30. Санабай турат, мага Минздравтан звонить этишти, силердин больницаңарды мага кошту деп. Так приказ андай эмелерди ала элекпиз. Мага кошту деп айтты.
Бирок ушул жерде эле калып, койкабыз сакталып калса, анан үй курганга каршыбыз деп отурбуз. Бул жерде ооруткан болсо анан үйдү куруп. Бул жылдан жылга көбөйүп атат. Анан жылдан жылга көбөйгөндө себеби чоңдор менен контакт болгондон, өзүнүн контактылары менен. Андан сырткары дагы мындай оор түрдөгү больной менингиттер көп болуп атат. Келген сайын ошо барган сайын жылдан жылга көбөйгөндөр көбөйүп атат. Эми ошол балдарды чоңдор менен кошо турсак, андан ал жакта больница менен кошо турган болсок, чоңдордо хроническийлер көбүрөөк болот. Алар менен жүргөндө можно башка отделение болуп, башкача бөлүм болсо, это другое дело, да. Эгер ошол жерде стационарда бир эле жолго жерге барып жайгаштырып койсо, мне кажется, бул туура келбейт го деп ойлойбуз да. Ушул жерде алып Бул ушул биздин ушул больница ушул именно ушул больнойлор үчүн жакшы да, негизи балдар, туберкулездин балдары үчүн, ооруган балдар үчүн бул жер аябай жакшы, условия эмеси жакшы, мындай природалары эме жерге жакшы. Бул жерге үй куруп эме кылгандан көрө ушу балдар үчүн эме иштесе жакшы болмок дейбиз да. Ошол Бизде эми азыр көбүнчө мына акыркы жылдарда оорулар келип атат. Менингиттер, ошол туберкулездин туруктуу формалары көбүнчө келип атат да азыр. анан жаңы ачык түрлүү анан Ачык түрлөрү көп. жеңил Ушундай келип атат. алар ошолор өтүп кетет. Эми мурдага караганда жеңил оорулары аз келип атат азыр. Оор формалары көп келет да бизге. Эми ошон үчүн өзүбүздүн больница сакталыш керек. Биз каршыбыз. Эми бул жерге үй салганда каршыбыз. Азыр алардын ушул маеги кандай болду?